93 жаштагы Эгемберди ата Каракулжа районунун тургуну. Анын үй бүлөсүндө бүгүн өзгөчө күн болуп турат. Эгемберди атанын жубайы Шурукан айымдын айтымында шарты жок урап калуу коркунучунда турган үйдө жашап, жаанда эки эсе коркунуч жаралчу. Эми мынтип жаңы үйлүү болуп кыйынчылыктар артта калды. Үйүндө жубайы, кызы жана неберелери менен бирге турушат. Бул үй бүлөнүн абалын эске алып 1-май айылынын эли аларга 3 бөлмөлүү бардык шарттары менен үй салып беришкен. Biz ana үйдө жашаганыбызга 38 жыл болду. Ошол үйдө жашап отурдук. Үйдүн ичинде жарылып, тап өтүп, ушундай немеде кыйналып калдык. Ana мына жайгынга кирип отурганыбызда да сүйүнүп атабыз. Көңүлүбүз ачылып калды. Балдарым, кыздарым, жайда отурабыз. Сиздерге да рахмат. Эгемберди атанын бир эле кызы бар болгондуктан ата-энесине кызык аралашат. Кызы сүйлөгөндөн бир аз кыйналса да кат сабаты жоюлуп, элден социалдык тармактар аркылуу жардам сураган. Көп өтпөй айыл эли жана 1-май айылында туулуп өсүп, алыскы миграцияда жүргөн мекендештер биргеликте каражат топтогон. Жаңы конушка ээ болуп, аталган айыл элине ыраазычылыктарын билдиришти. Mede gerbeti kızı tötü, güçlü kızı ben bit, mülata bulamapam bağım, mül bir şurada diyeseyim, tüva kudala kızım ben. Ben bir tuğatarım tüva kudala kız ben. Şu bir baydı baltarı, atam bir tuğatar baltarı ber, atam bir tüva kumsal berdi. Şu tüva kumsal tüva 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 bulamapam ben bağım şurada diyeseyim. Şu tüva tüva. Şu bir bayt baltar da çok rahbat. Ahkeral ba walal ba çok rahbat. Ata ba çok salber de çok fikir diyet çok rahbat. Мындай жардам ушул эле айылдын дагы бир үй бүлөсүнө көрсөтүлдү. Турмуштун жетишпестигинен улам үй салууга чамасы жетпеген Замирбек Маматназаровго да айыл эли 3 бөлмөлүү үй салып беришти. Туруктуу жумушу жок болгондуктан 5 баласын багууда кыйынчылык жараткан. Мындай абалдан улам Каракулжа районунун социалдык бөлүмү алардын 4 баласын интернатка жайгаштырышкан. Үй салынып бүткөндөн кийин балдары кайра ата-энесинин колуна келишти. Шарт жок, үйүңөр аварийный состояниеда деп алып кетишкен да. Үй көчүп неметет деп ошодо алып кетишкен. Рахмат ушу элге ооба, сүйүнүп атам. Жакшы ушу рахмат. Кубанычтамын. Ушу элге рахмат, сүйүнүп атам. Жылында балдарым келип. Эже канча ай жок болду балдарыңыз? 2 ай жок болду. 3 ай болуп калды да. Балдары 3 ай интернатта жүргөндүктөн бул убакыт сагыныч, кусалык менен өткөндүгүн айтып жатышты. Мен ал жака барганда эле атамды сагындым, бирок апамды, атамды сагындым үйдөгүлөрдү. Оякта бирок досторум болсо, достор менен ойноп келгенде унутпай ушинтип жүрдүм. Мен чоңойгондо эме элдерге жардам берип, үй салып, ошо неси жок болсо элдердин ошолорду алып берип, баякыларды үйүн оңдоп берип, жогорку мектепке окуп ошондой болгум келет. 1-май айылынын эли мындай үй бүлөлөрдү көз жазында калтырбай жардам берүүнү улантаарын айтышууда. Эки үй бүлөнүн турак жайын курууга 1,5 миллион сомдой каражат сарпталган. Эки үй бүлөгө тең берилген үй 4 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Ошону өзүбүздүн айылдын жаштары ошо чыган жигиттер чогулуп, биргеликте анан кийин маслихат кылып, ошого үй салып берели деп чечтик да. Талаада жүрсө жашагандар дагы ошо багы сөз бар эмеспи? Өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дегендей, ошолор дагы карап турбай баардыгы кол кабышып, ошонун негизинде ушул үйүбүз бүтүп, бүгүнкү күндө баарыбыз кубанычтуу болуп турабыз да. Буга улай эле Каракулжадагы жергиликтүү бийлик аларга жардам иретинде сыналгы, жылыткыч жана керектүү жабдыктарды белек кылышты. Элдин колдоосуна муктаж болгон үй бүлөлөр ар дайым эл тарабынан жана жергиликтүү бийлик тарабынан да колдоого алынарын билдирди. Бул жерге каражаттын негизинен айылдын жашоочулары, мигранттар, алды Корея, Россия, Казакстан, Ош, ушул мигранттар бардыгы көмөк көргөзүп бүгүнкү күндө. Жергиликтүү бийлик кандай? Жергиликтүү бийлик биз тараптан дагы жардамдар болду. Бул эми негизинен биздин райондук администрация ушундай ар бир айылда ушундай аз камсыз болгон үйлөрдү, үй бүлөлөрдү тактап, ушундай жардамдарды берип келебиз. Будан дагы улантабыз. Дагы жардамдар башка айылдарда да ушундай иш салмалыктар уланат. Эскерте кетсек, мындан тышкары аталган айыл эли пандемия учурунда да демилге көтөрүп топтолгон каражатка медициналык аппараттарды алышкан.
Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак.